Ой, саламатсыңарбы, кандайсыңар достор? Жакшысыңарбы? Амансыңарбы? Эсенсиңерби? Барсыңарбы? Биздин момпосуйлар, биздин саттуулар, биздин эмне шак түттүрүрөт болот ат өзүнчө эле. Жакшысыңарбы? Бүгүнкү бардыңыздардын уландын баарын бузотпайсың сен. Котурчу. Биздин чатактар, биздин ыйлактар, кандай болсоңар да бардыңыздарды жакшы көрөбүз дагы. Бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мынакей. Баштадыкпы? Алиаскар. Чыгырын чытармай. Сен пландың барын буздың бирок. Не, чыдабай койдуң бия? Экен доңода. Чыдабай кет. Чыгырынчы. Сонун коробкага салып коюп турсузбу Алиаскарды? Негизи бул белек болчу да Алиаскарчы бүгүнкү белек. Жана топтун ичинен чыгат го. Ошондой сыяктуу болчу да. Эмне чыдабай койдуң? Бир аз отура турбайсың элең. Ой, ансыз деле жакшы эле чыдадым. Ичим баары ысык экен, мону кармап туруңузчу. Не? Өсөктөрүм баары катып калды. Апе, тияктын баары. Не сен күткөнчө эмне кылдың эле биякта? Эми 4 балмуздак менен 8 шоколад жок. 4 балмуздак, 8 шоколад деп жөнөкөй эле айтып коет. Монун баары чыкчы бас. Кез чыгыңызчы. Ичим. Тарбай кет. Карачы, монун ишин баарын жеп салган, не? Коноктор деген бүт таптуулардын баарын, момпосуйлардын баарын жеп салган турбайбы? Ичим деп калат да. Мон жеген үчүн ичиң ооруп атат да, сен жөн эле ичиң оорубай. Карачы, семирип да кетип турсуң. Коюңузчу, апам да ушинтип айтат да, коркупту эле. Не деп айтат? Ушун баары конокторго не жедиң деп үйдөн. Анан деген коноктор келсен өзүнчө сүйлөшөм деп сен менен деп. Анан сиз да ушинтип атасыз. Мен да сен менен сүйлөшөм айтып коем, эфир бүтсүнчү. Ушпаңыз, бүгүн балдардын майрамы го. Бүгүн балдардын майрамы да. Ушпаш керек да, Болду анда. Достор, бардыңыздардын майрамыңар менен не кылабыз? Куттуктайбыз, туп-туура. Жана бүгүн биз ойнойбуз, жана ошондой эле ырдайбыз. Биздин студиябызга бүгүн жөнөкөй бала эмес, таланттуу досубуз Темирланда келип калды. Азыр ыр кезегин Темирланга беребиз дагы. Биздин сахнабызда сонун чыгарманы жаңыртып берет. Кетти. Добуштан шүдүрүмдөн угулат. Ажайып алыстыктан добуш жаңыры. Балалыкка кайра чакырат. Ажайып алыстыгым, кележегим жарыгым. Өрүмдүү болчу мага, болчу менимдин. Таза тунук булактан канамдарымды таштап, ажайып алыстарга баштаймын жолумду. Ажайып алыстыктан добушулат, белгисиз жолдорго мени чакырат. Ал добуштак талаптарын мага коюп, эртең үчүн не кылганымды сурайт. Ажайып алыстыгым, кележегим жарыгым. Өрүмдүү болчу мага, болчу менимдин. Таза тунук булактан кадамдарымды таштап, ажайып алыстарга баштаймын жолумду. Антымды берип ажайып алыстарга, достукту арууну сактаймын деп. Ажайып алыстыктын добушун угуп, изи жок жолду шаштырып келем мен. Ажайып алыстыгым, келечегим жарыгым. Өрүмдүү болчу мага, болчу менимдин. Таза
качып сатып келейин. Азыр үйгө кетип калам. Baby shark do-do-do-do-do, baby shark do-do-do-do-do, baby shark. Атың ким? Менин атым Мактан Төлөнбекович. Нурел, Жанат, Аят, Алыскат, Мухаммед, Канча жаштасың? 5-те, 7. 5-те. Мен чатамын. 6-дамын. Мен 5-темин. 4-тө. Чоңойгондо ким болгоң келет? Мен чоңойгондо доктор эжем, анан укол саям. Чоңойгондо дастамайка болом, милиция болом. Чоң бак болом, чоңойгондо. Врач. Биринчи үйүн эмне майрам билесиңби? Апам айткан сен майрамың деп. Менин майрамым. Дастанамдын майрамы эмес да, Менин майрамым. балдардын майрамы. Ал чоң атам майрамы эмес да, ал менин майрамы да. Бизде мен бардардын майрасы. Балдардын майрамы, балдар. Аляскар! Аляскар, мен бартам. Даяр турасыңбы? Ой, бүгүн деген сен мындай. Айттың го, балмуздак жакшы көрөм деген майрамым депчи. Ошого байланыштуу мен деген мына мени карап турбасын деп жалгыз, мен өзүм жалгыз жейм деп турабы достор, Сен менен жейм да. Белеңи сөйлө жак. Ооба, сен 4 балмуздак жедим дедиң. Ушу менен сеники 5 балмуздак болсун, Карандым. Ой, эмне эле туйлап атасың, Эшсе. Жакшы элеби баары? Достор, Тармам аке. Жок, мен күнөөм жок деп коюңузбу да. ичиң өтөт атабы? Жок. Не болуп атат? Бунун баарына могу күнөөлүү да. Ох, ата. Достор, Мени жеп койчу, мени карап койчу. Мен жебесең эрип кетем деп. Мени эме туткан анан жеп салам. тентек. Сен бүгүн балмуздакка тойбой койдуң го, Аляскар. Бул ошондо эмне? 7-чи балмуздак болобу же канчанчы болуп кетет? Иә. Бүткүн. Ой, сен толтурап, бүгүн балмуздактын кечке жеп, ушул балмуздак тамагың ооруп калбаса болду. Тиги сарыдагы короче сабак окшоп 5 балмуздак жеп салыптыр. Кечке тойбойсуң. Ой, сен алып барганыңа канча жыл болду дегизи? Ушу баластандан. Ой, көбүрө тейлгертен бери эле ушакта жүрөм го. Кой, ашыр йеген жоксуңбу, илгертен бери алып барышыларды мен билем. Чын, кайсыңар көрсөңүз? Ой, азыр көрсөтөм мен сага. Интрига кыла турайын, чыдап тур. Бираз чыдап тур. Өзүң көрөсүң бардыгын. Көрөсүңбү? Ооба. Анда карап тур экранга. Деди жерде. Эс алуу күнүңөр менен сүйүктүү достор. Кандайсыңар кыздар жана балдар? Достум, моно өңөк жакшыбы? Эгерде жакшы болсо, бизди карап мынтип жылмайып койгулачы. Азамат. Азамат эмесмин. Мен канатмын да. Достор, силер канат сүйлөп жатканда күлкүңөр келе береби? Мен дагы күлкүм келе берет. Канат, мен Азаматсың дегенди, сен жакшы бала деген мааниде айткан болчумун? Ой, айланайын да, силер баарын билгим келет деп көрүп атасыңар. Азыр салам жаштабан көрсөтүүбүздү баштайбыз. Достор, ошентип баарыңарды акылдуу болууга чакырган баарын билгим келет көрсөтүүсү соңуна чыкты. Баарыңарга көңүлдүү маанай каалайбыз. Жакшы окугула, биз силерди жакшы көрөбүз. Саламатта калгыла. Кийинки жолугушканга чейин кошкула. Ой, Аляскар, көрдүңбү? О да көрүп чыкпадым. Эстедиңби? Көрдүңбү? Тээ илгерки дейсиң. Сен жок болсуң ал кезде. О да жок Сен мондай бутурайган тиги кичинекей жана эме бар го? Ким эле? Тиги нане деп турчусуң. Не деп. Сөз тил чыккан эмессиңчи. Азыр болсо, сен айткандай, тиги кичинекей бойтойгон экрандагы балдар кандай чоң болгондорун көрөсүң. Ал деген, жогорку окуу жайдын студенттери болуш керек азыр. Өзүң көрөсүң, таанышалы. Кандайсыңар? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Жакшыбыз, ой. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Эң сонун. Эң сонун. Аман эсен келип алдыңарбы? Ооба, жакшы. Мынакей достор, көрдүңөрбү? Кандай чоңоюп калган балдар, Булар жаңы эле өзгөрдү көрдүңөр да, Ооба. Кандай сезимдер болду?
Ал убакта биз аябай кичинекей болчу экенбиз. Үнүбүз да башкача, келбетибиз да башкача. Азыр таптакыр башкача болуп кетибиз. Мен кичинекей көзүмдү көрүп аябай бир аз таң калып кеттим. Ал кезде канча жашта болчусуң жана азыркы кезде канча жаштасың? Мен өзү Баластан каналында 5 жашымдан бери алып барып келем. Азыркы учурда 15 чыгып калдым. 15 чыгып калдың, э? Калзат, сен жөнүндө дагычы биздин досторубуз да комментарий жазып атышыптыр, аябайчы. Сен кичинекей кезиңди көрүп алып жана азыркы кезиңди көрүп алып өлө таң калып атышыптыр да. Сен канча жашта азыр? Азыр мен 19дамын. 19га чыгып калдың, э? 19дамын. Ал эми мурдакы съемкада балким мен 8де болсум керек, 8 же 9 жашта. Убакыттын учканын карабачы достор, э? Учкан куш деп коет, э? 10 жыл өтүп кетти бирок. 10 жыл. TikTok'та видеоң бар экен. Ошол тууралуу айтып бербейсиңби бизге? Ооба, бир күнү мен өзүмдүн галереямды карап жаткан менен да. Анан карасам мен өзүмдүн кичинекей кезимдеги съемкадагы убакыттагы сүрөттөр бар экен. Анан карап туруп TikTok'ко салып жиберсемби деп ойлогом. Андан кийин азыркы учурда менин өзүмдүн жумушум ушул TikTok, Instagram менен байланыштуу. Анан мейли деп, эмне болот экен деп салып көрөйүн деп бир жолу салып көрдүм. Аябай жакшы мындай жыйынтык берди деп айтсам болот. 1,5 миллионго просмотр алды. Андан кийин бир азга убакытка унутуп калгам. Бирок бир айда же болбосо 2 айда бир жолу ушундай мурдакы өзүмдүн съемкада алып барып жүргөн видеолорума киргизип коем. Анан дайыма 1 миллион же болбосо 900 миңдей просмотр болот. Көрдүң? Экөөбүздүн видеолорубуз 50 миң, 100 миң деген мындай эле болуп калат экен да. Демек, Баластанын көрүүчүлөр аябай көп турбайт демек, э? Ооба, мен ойлогом, бул башкача айтканда передачаны унутуп калдыго депчи. Бирок көрсө андай эмес экен. Дайыма мен комментарийге жазышат, аябай өзгөрүп турсуң, чоңоюп турсуң, башкача көрүнөт экенсиң. Убакыт ушкан кууч деп көп айтышат. Сен эмне сурооң бар эле? Бир аябай. Мен сиздерге сурагым келип атат. Силер мурунку алып баруучусуңар. Анан деген ошондой эле мурда кандай кыйынчылыктар болчу эле съемкаларда? Ошону айтып берсеңиздер. Мурда мен 5 жашымда алып барып баштагандан кийин мен анда даже сценарийди окуган билбечүмүн да. Анан апам экөөбүз отуруп алып кечке жаттачук. Мисалы бир 3-4 кагаз болсо аны бир жумада араң жаттачук да отуруп алып. Андан кийин алып барганда мен 5 жаш, мисалы 45 мүнөттүк съемка болсо, аны биз 2 саат тартчук. Анан бир кызыктуу окуя бар. Мен кичинекей кезимде ошо съемка тартылып отуруп анан бир ыйлаган кезим бар да, анан апам келип эмне ойлоп атасың десе, 2 сааттан бери сүйлөп оозум чарчап калды деп. Сен да чарчайсың да, э? Мунун болсо курсагы чарчайт. Эчке көтөрүп. Азыр деле сени элдер тааныйт да, э? Ооба, таанып калышат. Тиги YouTube каналдардан көрүп калам мен сени дагы, э? Ал жака да тартылып атасың? Ал жака былтыр тартылгам, анан быйыл тартылбай элем. Азыр эмне иш менен алек болуп атасыңар ошондо? Азыркы учурда мен болсо окуу менен алек болуп атам көбүнчө. Кайсы жерде окуп атасың? Герман Гмайнерде. Герман 9-класска көчтүм. 9-класс, э? Калзат сен? Азыркы учурда мен иштейм, маркетолог болуп иштейм. Рекламный агентствода иштейм. Телефон менен жалаң, э? Жалаң телефон менен, социалдык тармактар менен иштейм. Окуу жайды бүттүң ошондо, э? Жок, окуу жайга тапшырып элек. Себеби мен пландарымда чет өлкөгө барыш керек болчу. Анан бирок кетейин деп атканда Кыргызстанда Бишкекте жакшы жумушту алып калып, анан калып калдым. Кайсы жерге кетейин деп атасың ошондо? Мен негизи Европага кетейин дегем, ошол жака окуу жайга тапшырайын деген пландар бар болчу. Анан негизи деле бирок тармак ошол эле болчу да, маркетинг боюнча. Анан ойлонуп туруп, балким бул жактан жакшы болуп кетет деп бир жылга калдым. Буюрса эмки жылы, же болбосо ушул жылы кайра кайталып көрөм. Эң сонун. Азыркы учурда Баластанын каналында көрүп каласыңар да, э? Ооба. Эстейсиңер. Ооба, сөзсүз. Бизди көрөсүңөр да ошондо, э? Ооба, сиздерди көрөбүз. Баластан каналы жалпы жодунан силерге эмне бере алды? Кандайдыр бир тарбия же болбосо? Мен мисалы кичинекей кезимден бери мен садикке дагы барган эмесмин. Анан биринчи классымда мен уже окуп калдым да, тамгаларды таанып. Садиксиз эле, э? Ооба. Баластан аркылуу ошондо, же ата-энең дагы ошондо Баластан каналы аркылуу деп айта алам. Ата-энем жардам менен. Биринчи классымда окуп, тамгалардын бардыгын билип, так сүйлөп, ырга тилиң келип бардыгы болуп калган да. Ага чейин келишмебиз. Ооба. Көрдүңөр достор, э? Баластан каналынын тарбиясы. Эң сонун. Калзат сенде? Мен Баластан аркылуу көптөгөн нерселерди билдим.
ар кандай областтарга бардык деп айтсам болот. Көптөгөн таланттуу балдарды көрдүм. Негизи эле Баластанда жүргөндө мен жашоом абдан кызыктуу болгон. Себеби күн сайын съемка, ар кандай жерлерге барасың, көптөгөн сценарийлерди жаттайсың, чыгып, менин балалыгым, мындайча айтканда, абдан кызыктуу өттү. Жана окуя айтып кетпедиңерби? 2 саат сүйлөп чарчап кеттим дегенчи. Ошондой сыяктуу экөөңөрдүн ортоңордо бир окуялар барбы? Негизи окуялар съемка учурунда көп эле болот да. Себеби биз ал убакта аябай кичинекей болчук. Биздин редакторлор же болбосо режиссерлор бирдеке деп айтса көп түшүнөрчү эмеспиз. Башкача айтканда балалык кылып укпай койчубуз кээде. Анан кээде бизди урушчу, биз ыйлачык, каткырып күлгөн дагы негизи көз ирмемдер көп эле болгон. Ошол кездеги эжейлериңерди сагынасыңарбы? Сөзсүз түрдө биз көрүшө элегибизге 10 жыл болуптур. 10 жыл, ооба. Азыркы учурда аларды көрүп аябай сагынып атабыз. Ошол эжелер биякта азыр дагы эле барбы, же болбосо кетип калгандар да бар да? Ооба. Менин оюмча бардыгы эле бар окшойт. Анда сагынычыңарды жакшы таратып алып турасыңар азыр келгенде. Мен дагы бир окуя айтып берейин. Мен ушу кичинекей кезимде дагы курсагым ачпай деп туалетке барам деп чыгып оозума момпосу салып туруп кайра келип калчумун да. Анан кийин эмне эле сүйлөп атасың десем, өлө туруп барып түкүрүп кел деп кайра чыгарса кайра барып түкүрүп оозума жаңы салып келип калып ошондой окуялар болчу. Ал кезде 5тесиң да? Ооба, ал кезде 5те болчу. Карачы 5те болуп алып бараткан, таланттуу балдар негизи башынан эле болот да, кичинекей кезден эле таланттуу болот, Эң сонун. Айласка суроолоруң барбы? Жок, Сен өзүң мына алып барып атасың, Ооба, мен да алып барам. Азыркы бал менен негизи айырмачылык барбы? Ооба. Илгерки ошо биз өсүптүрүбүзбү дегендей сыяктуучу Биз Баластанканы. илгери болсо водитель менен ар жактарга барып, парктарга барып, же болбосо атайын библиотекаларга барып, атайын съемкалар тартчук. Азыркы учурда жашынака студияга чыгып, ушул жерде маек куруп калдык. Өздүк студияңар жок болчу ошондо, Ал убакта Баластандагы мындай аябай жакшы деңгээлге чыга элек болчу. Эми баштап жаткан болчу. Ошондо биз библиотекаларга барчук, канат айткандай, ар кандай көчөлөрдөн тартчук. Негизи ошол көз ирмемдер мага аябай жагат, себеби студияда тарткан жана көчөдөн тарткан бул такыр башкача да. Өзүнчө мындай жакшы нерселер бар. Өзгөчө рахат, өзгөчөлөрү бар деп айтсам болот. Эң сонун. Алдыга койгон максаттарыңар жөнүндө окусак. Алдыга койгон максаттар негизи өтө көп. Эң биринчи менин максатым бул болсо окууну жакшы бүтүү, жакшы окуу жайга тапшыруу, жана ошондой эле апамды бир туугандары сыймыктандыра турган жакшы балдардан болуу, жакшы кесип тандоо. Айта берсе көп да. Жакшы максаттар бар экен, Каза, сенки? Меники дагы дал ушундай. Мен алдыңкы максаттарымдын бири бул жакшы маркетолог болуу, дагы балким ушул кесипти аралап, дагы көптөгөн максаттарга жетишсем деген кыялдарым бар. Эң сонун. Кичинекей кезиңерде эмнени кыялданчуңар жана ошол кыялдарга азыр акырындап жетип атасыңарбы деген суроо. Мен 5 жашымда, же болбосо 6 жашымда аябай журналист болууну самагам. Журналист болуп чет өлкөгө чыксам, же болбосо дал ушундай программаларды алып барсам деген кыялым бар болчу. Бирок убакыт өткөн сайын ойлор дагы алмашат экен, кыялдар дагы алмашат экен. Бирок мен дагы деле ушул сферада дагы деле жүрөм десем болот. Эми балким келечекте кайра алып баруучу болуп калышым мүмкүн, ким билет. 5 жаштагы кыялдар, карачы. Мен болсо кичинекей кезимде ал учурда Айда эже менен СТС беке программаны алып барып жүрчү да. Анан ошол жерде келип, анан жөн эле микрофонду алып ойноп жүргөм. Алып баруучу болуп суроолор берип. Анан ал учурда мен ошо алып баруучу болууну кыялданчумун. Анан ал ошо максатыма жеттим деп элем. Максатыңа жеттиң, албетте. Дагы кийин алып баргың келеби? Мындан кийин да алып баргың келет, Буюрса. Негизи экөөңөрдүн негизи сонун алып баруучулар, карачы, көрүктүү, дароо эле көрүнүп турат. Үнүңөр дагы сонун чыгат, акыл эсиңер дагы сонун, талантыңар дагы бар. Бизге окшогон, Эң сонун. Кайсы өлкөлөргө баргыңар келет келечекте? Мен Европага баргым келет, жана ошондой эле Америкага баргым келет. Негизи мен жашоомду мындай путешествие менен абдан кызыктуу өткөргүм келет. Европанын кайсы бөлүгүнө? Европанын Франция болуш керек, Ооба, Парижге баргым келчү. Мен болсо ошо 11 бүткөндөн Германияга барып окугум келет. Анан кийин калган жашоомду оюм боюнча Кыргызстанда жашап, Кыргызстанга бир салым кошууга аракет кылайын. Эң сонун аракет. Артымдан из калтырып кеткен аракет. Эң сонун. Азыр болсо мындай кылалы.
силердин кичинекей кезиңерди эстеп бир алып барып көрбөйлү, кандай дейсиңер? Биз конок болобуз, силер алып барчу болорсуңар. Кана конокто бүгүн кимдер? Биз даярбыз. Салам достор, эфирде Баластан. Жана ошондой эле баарын билгим келет көрсөтүүсү. Саламатсыздар достор, бүгүнкү биринчи күн майрамыңар менен баарыңарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми бүгүн бизде конокто Тармал, жана ошондой эле Алияскар. кандай келип Кокчалар менен тосалалы бизди. Биз кандай келип алдык? Жакшы эле. биздин студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Маанайыңыздар кандай? Эң сонун. Өзүңүздөр жөнүндө айтып кетсеңиздер. Студияңар сонун экен, бизге жакты. Маанайыбыз студияны көргөндө өзгөчө көтөрүлдү. Ого да абдан. Бул жолдон тендек кылып, аябай көп тамак жейм деп айтты. Азаматсыңар. Негизи, дароо окшош да? Сонун болду. Уланта берсек азыр дароо эле сонун болуп окшошуп кетиши мүмкүн. Унта элек экенсиңер. Вообще сонун. Чоң бармакты көрсөтөсүз. Байракты. Демирчи жөнүндө айтып кетелби? Демирчи ким? Шин Лайн. Туура. Шин Лайн демирчисиз, балмуздактарды дагы сиздерге тартуулайлы. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап. Массага. Алгыла. Жегиле. Ооба. Тартуулардан жеп отурсаңар болот, мынакей. Алияска сен тартынбай жей берсең болот, дароо эле. Же дегенде эле. Жана ошондой. Мынакей достор, биздин бүгүнкү демирчибиз Шин Лайн компаниясы. Кондитердик үй деп койсок дагы болот, таттууларды жегиз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле баардык Баластан каналынын атынан сиздерди жана ошондой эле баардык жер жүзүндөгү кичинекей досторубузду, балдарды куттуктайбыз. Чын жүрөктөн. Кол чабуулар менен. Сонун. Сарыда кол чабуу деп көрдүңбү? Ооба. Сарыны. Эми Баластан каналына жана баардык досторго дагы куттуктоо, сиздерге эркин микрофон. Баардык кичинекей досторубузду, биздин кичинекей көрөрмандарыбызды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эч качан оорубаңыздар, өзүңүздөрдүн балалыгыңыздарды эң жакшы маанайда жана кызыктуу өткөрүңүздөр. Сөзсүз түрдө китепканаларды жана ошондой эле Баластанды көрүүнү унутпаңыздар. Баракелде. Кутмандуу күнүңүздөр менен бизди көрүп жаткан ата-энелер, досторубуз, бүгүнкү биринчи күн эл аралык балдарды коргоо күнү менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан оорубаңыздар. Сабактарды жакшы окуңуздар, ата-энелерди, мугалимдерди айтканын угуп, жакшы балдардан болго демекчимин. Ушундай куттуктоону дагы биз аябай күткөнбүз, биздин достор, силерге чоң рахмат. Биз дагы куттуктайбыз, сөзсүз түрдөн. Ушундай чакырууну күттүңөр беле негизи бизден? Мен негизи күткөн эмесмин. Мен дагы негизи күткөн эмесмин, күтүүсүздөн болуп калдым баардыгы. Кандай сезимдер болду чакырганда? Чакырганда негизи мен биринчи аябай таң калдым. Биринчи күн негизи күтүүсүздөн болду. Андан кийин абдан кубандым, себеби кайрадан телевиденияга келип, өзүбүздүн режиссерлорубузду, редакторлорубузду көрүүгө абдан кубанычтамын. Сенде дагы ушундай сезимдер болду да? Мен дагы күтүүсүздөн болуп калды. Эми болсо сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизге келип тургула, сагындырбай, кайра келип тургула. Биздин эшиктерибиз бизге эмне болот? Ар дайым ачык. Сөзсүз. Ар дайым ачык. Азыр болсо кыскача тыныгууга барабыз. Майрамдык маанай эң сонун уланып атат деген ишеничтебиз. Жана ошондой эле азыр биздин белектерибизди ойнотууга дагы убакыт келип калды. Биздин сонун белектерибиз бар, Баластан каналынын атынан, Ооба. Жана ошондой эле биздин демирчүбүздүн атыбыздан да белектер болуп калышы мүмкүн, достор. Ошондуктан баарыңыздар экранга жакын отургула. Эгерде бизге чалып калсаңыздар, сыналгыдан алыс отуруп туруп, үнүн Азайтып коебуз. азайтып койсоңуздар эң сонун болот, Анда эмесе суроолорду жаңырта берели. Силер болсо даяр тургула, достор. Түлкүнүн баласын эмне дейт деген биринчи суроо. Экинчи суроо төөнүн баласын эмне дейт? Жана үчүнчү суроо карышкырдын баласын эмне дейт деген 3 оп-оңой суроолор. Биринчи июнга карата жана биздин балдарыбызга тиешелүү суроолорду айттык дагы. Эң биринчи биздин чалуубуз бар, байланышыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кетип калды. Байланыш телекке каршы үзүлүп калды. Кийинки чалууларды күтөбүз. Мынакей достор, биздин Баластан каналыбыздын атыбыздан ушундай жакшынакай футболка, кружка, кепка жана ошондой эле магниттер бар. Холодильникке чаптап койсоңуз. Футболканы жайып көрсөтүп койчу. Мен болсо жакшынакай рахаттанып кружкадан ичип алайын. Баластан каналынын кружкасын. Тиянын көрсөттүңбү? Жакшынакай кылып. Жана ошондой эле кепка,
Анан бал муздактар достор, чалууларды күтөбүз. Астыда биздин номерибиз бул жерде бар. Жана ошондой эле биринчи байланыш бар, экинчи байланыш болсо. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атыңыз ким болот? Атым Жанара. Жанара, кайсы жерден чалып атасыз? Шаар ичинен эле, Бишкек. Шаардын ичинен эле. Бишкектен эле. Биринчи суроо. Түлкүнүн баласын эмне деп коет? Мен 3-чү вопросту айтайын дегем да. Үчүнчү суроого, Кашкырдын баласын ким дейт? Бөлтүрүк. Бөлтүрүк О, дейт, туп-туура. туп-туура. Канча жаштасың? Кандай дейсиз? Канча жаштасың? 32. 32. Биздин чоң балабыз турбу, Бул суроолорубуз кичинекей балдарга арналган. Кичинекей балаңыз барбы? Балам жооп берип атпайм. Ооба, балам 7 жашта. Балаңызга берип койбойсузбу? Балаңыз балким ойлонуп, сонун жооп берет, О, Балаңыздын аты ким? Кетип калды окшойт. Бирок биздин чоң көрүүчүлөрүбүз да бар турбайбы? Карачы, 32 жаштагы кичинекей бала болуп чалып атат. Дагы бир байланыш бар. саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, О, кандай досуң? Кандай? жакшы. Атың ким? Атың ким? Начит. Мажит дейт, Мажит. Майраң менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Телевизордун үнүн кичирейтип койсоң сонун болот эле. Телефондон деле угулат да сага. Я. Iya. Мажит, кайсы жерден чалып атасың? Нарын. Нарындан, Мынакей, Нарындан чалып атат. Кайсы суроого жооп берет? Биринчи суроого, Түлкүнүн баласын эмне дейт? Батик. Бачик, Эң туура. Экинчи суроо, төөнүн баласын эмне дейт? Кайрак. Кайрак. Төөнүн баласын, Кайрак дейби? Бото деп атасың, Жана үчүнчү Кашкырдын баласын? Бөлтүр. Бөлтүрүк, Кол чабуулар, куттуктайбыз. Мажитпи атың кайрадан эстетип койсоң, атың Мажитпи же Рашидпи? Начит. Мажит, Начит. Мачик. Же Насиппи? Мага жакшы угулбайт атат. Бизге. Насип сени куттуктайбыз. Өзүңдүн белегиңди бизден алып кетсең болот. Кайсы даректен? Жаш гвардия. Телефонду койбой тур. Жаш гвардия бульвары 59 дарегине адреси менен алып кетсең болот. Ооба. Иш күндө. Телефонду койбой турсаң, биздин досторубуз сага бардыгын түшүндүрүп коет. Анда эмесе, Алиаска, бир нерсени эстетейин деп атам да. Мени? Азыр эле буга чейин алып баруучуларды көрбөдүкпү? О, толтур. Анан биздин кичинекей дагы бир алып баруучуларыбыз бар болчу да. Аларды эстейсиңби же эстебейсиңби билбейм. Бирок алар ал кезде кичинекей болчу. Азыр андан кийин 10 жыл өттү. Азыр болсо канаттардан да мурдагылар. Азыр болсо жогорку окуу жайдын студенттери болуп калган кези. Элестет? Көрөсүңбү? О, Же ошолорго бир аз мынтип ойлонуп турса дагы интрига калтырып коем сага. макул. Ойлонуп турам да, Анда эмесе, өтөбүз, кеттик достор. Достор, көрдүңөрбү? Ким кетти азыр, Бизде азыр конокто эстебес жана Айдай аттуу конокторубуз да келип калды. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшысыңарбы? Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы келип алдык. Баластан каналын сагынып турбуз. Чындап айтканда, киргенде эле студияңыздарга аябай кызыктык. Жакшы маңай тартуулады, өзүнчө башкача. Маңайыбызды көтөрдү сонун. Биз Атмосфера. иштеп жүргөн кезде студия жок болчу. Мындай эмес Ар болчу. жактарга барып, съемкага тартылчубуз. Сонун экен. Азыркы мындай, азыр ушундай студент экенсиңер. Кичинекей кезиңиздерди эстегиңер келеби азыр бир архивге чөмүлүп? Албетте. Көрөлү анда. Достор, экрандарга көңүл бурабыз. Кеттик. Кандайсыңар? Силер күткөн баарын билгим келет көрсөтүүсүндө эстебес жана Айдай. Эстебес, бул жериң эмне жабышып калган? Не жабышып калыптыр? Сагыз жабышып калган турбайбы? Сагыз? Кече кеч тамактангам. Анан сагызды чайнабайдан уктап калыптырмын. Достор, силер билесиңерби, сагыз эмнеси менен коркунучтуу? Сагызды тамактан кийин 10 мүнөт гана чайнаш керек деп бизге эжебиз айтып берген. Эгерде муну жутуп алсаң, эмне болмок эстебес? Ооба достор, сагызды көп чайноо бул тиштин эмалинин бузулушуна алып келет. Ал эми тишти таза алып жүрүү ар бирибиздин өз колубузда. Тиш бул адамды көркө эмеспи? Качан биз күлгөндө же болбосо жөн гана жылмайганда дароо эле жаркайтып тишибиз көрүнөт.
Карагылачы достор, кандай элестерге кабылдыңар? Биз бул кездибизди бир гана сыймыктануу менен, сүйүнүү менен гана карайбыз. Себеп дегенде, чындыгында Баластан каналында биздин эң кызыктуу кезибиз өткөн да. Баластан каналы бизге экинчи мектеп катары сонун тарбия берген, бизди тартиптүү кылып, ыймандуу кылып чоңоюшубузга жардам берген мектептен кийинки эле экинчи үйүбүз болгон. Ошо бул кезде биз сыймыктанып эле эстейбиз. Эстебиз, сеники кандай болду? Меникте именно ушул үзүндү тууралуу айтып кетейин деп аткам. Ошол моментте экөөбүз сценарий боюнча мен сагыз менен уктап калган болмокмун да. Анан кийин мен сагызды ошол менен чачагыма коюп отурдум да. Отурабыз. Анан бир моментте айдай тартып алып болчу. Мен болсо чачыма жабыштырып алган болчумун да. Могу кулактын алдына эле коймокмун да. Мен чачыма жабыштырып алып турдум да. Бир жолу тартты, бакырдым, өкүрдүм. Ошойдон чыкпай калды. Анан кийин кайчы менен кыркып эптеп алды. Ошондо бир жумада чачым жокчудум окшойт ушулар. Ушул тараптын чачы. Ушул тарабы. Канча жашта элең ушул кезде? Анда 10 жыл мурун болуш керек. Где-то 12 жашта болуп. 4-чү класс кезибиз болуш керек. Ошону окуя болуптур, э? Биздин да ушул чачтарыбызга сагызда жабышып турсун, э? Кимиңер улуусуңар, кимиңер кичүүсүңөр? Экөөбүз теңбиз, э? Ооба, экөөбүз теңбиз. Ооба, теңбиз. Канча жаштасыңар азыр? 22-ден. 22-де, Мен бир жаш кичикем, 21-демин, э? 21 жаштамын. Тең болсоңор урушчу болушуңар керек, э, ошол кезде. Урушкан моменттерде болчу. Экөөбүздүн тыңыраагы мен болчумун да. Сценарий жатпай калса, эжелердин ордуна мен урушат болчумун. Анткени бизде мындай болчу да, түштөн кийин мектепке барат болчубуз, түшкө чейин съемка болуп болчу да. Анан эгерде биз сценарийди жакшы жаттабай, кечиктирип аткан болсок, анда сабактан калып калабыз. Анан эстебизди бол эле бол деп жанагы айтып аткан кызыктуу окуяны айта кетсең эстебиз. Сценарийди башында биз жаттап, ошол боюнча айтабыз да. Сценарийди мен күн ысык болчу. Вроде паркта отуруп болушубуз керек, Панфилов паркта. Туруп айта албайм. Бир дубльдө уже канча жолу тарттык. Анан кийин эле операторлор чарчады. Чарчады. Айдай болсо туруп кыйкырып атат. Уже жинденип кеткен аябай. Болчу эстебиз азыр күнгө уйкуланып помидор болуп калам дейт. Кызарып кетсем, мен сүйлөй албай калат болчумун да, кызарып кетсем, тартылгым келбей калат болчу. Анан эстебиз бол эле бол, азыр кызарып кетем дегенибиз эстен кетпейт. Ал кезде грим бар беле негизи? Грим деле жок да, жаныңарда. Эжелерибиз эле, бизде редактор, режиссер эжелерибиз бар. Упал болсо. Алардын эле косметикаларын колдонуп эле чыга берет болчубуз. Бирок ал кездерибиз биздин жашообуздагы эң бактылуу көзүрмөндөр боюнча кала берет. Анан менин боюм, дагы бир кызыктуу окуя айта кетейин силерге. Менин боюм кичинекей болчу да. Азыр деле кичинекей, бирок ошол кезде да кичинекей болчу. Анан эстебизге чейин бизде Улан деген жанымда алып баруучу бала бар болчу. Эң башында ушул балдардын баарын билгим келет көрсөтүүсү ачылганда, жалгыз эң биринчи мен тартылгам. Мороженелерди, тортторду тартканбыз да. Ошентип торттой таттуу көрсөтүү болду десем болот. Андан кийин эле ошол Улан менен тартылганда Уландын бою чоңураак болчу. Меники баягы эле кичинекей. Анан кадрга батпайбыз да, же мына же тиңдей. Такыр тура келбей калабыз. Анан эле эжелерибиз, операторлор кирпичтерди коюшчу. Астына ишигип бийик кылыш керек да меничи. Постоянно кирпичтерге чыкчумун, бийик бир нерселерге чыгып, анан боюбузду мындай бири-бирибизге ылайыкташтырып, анан чыкчубуз да. Азыркыга чейин эстейм ошол күндөрдү. Ошол. Андан кийин эле экөөбүз алып барып баштадык. Андан кийин пример кирпич кереги жок болду. Анда кереги жок болду да. Экөөбүз тең болчубуз да. Анан 6-7 класстарда уже физиологияга байланыштуу кыздардын бою биринчи өсөт го. Экөөбүз бирдей болчубуз. Айдайдын бою бир аз өсүп кетти. Мен ошойдон калдым. Ошол моментте мен наоборот жаздыкты мен коюп калдым да. Жаздыкты коюп бир аз экөөбүз тең болуп. Башында кирпич анан жаздык болуп калдыбы? Жок, кирпичке мен жолгон жокмун. Меники кирпич болчу. Бирөөнүкү кирпичке, бирөөнүкү жаздык экен, э? Азыр болсо эстебиздин бою өстүр, биринчи жолу көрдүм. Мен да көрүшө элек болчубуз көптөн бери. Меники тескерисинче кичинекей. Дагы кичирейип кеттү. Же ошол ошондой эле. Өскөн жокмун. Азыркы учурда эмне менен алек болуп атасың? Азыр студентмин. Медакадемияда окуп атам. 4-курс стоматология. Медакадемия. Буюрса эмки жылы бүтөм. Конок болуп барып калышыбыз да мүмкүн. О, келиңиздер. Бекерлик кылып берем. Мен болсо бекер кылат. Реклама. Мен болсо азыр Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуйм. Андан сырткары жеке ишибиз менен элекпиз.
реклама кылып айта кетейин деп эле тамаша тиги Айтып кетсе болот. апамдар телефон сатып иштейбиз. Сыр эмес, ачык эле телефон сатып иштейбиз. Ошол тармакта азыр ошол тармакка басым жасап атам. Инстаграм тармагын өнүктүрүп деги эле ошол соц тармактарды ошол тармагын өнүктүрүп ошол жеке Манас университетинде кайсы факультет? журналистика факультети. Журналистика факультети. Ошого эле байланыштуу турбайбы? Алып баруучу болуп калышың деле толук ыктымал Буюрса, ооба, балким Кудайым Кайрадан, буйруп койсо, ооба, сөзсүз түрдө алып баруучу болуп калышыбыз мүмкүн. Баластан кандай тарбия берди дегенде жакшы тарбия берди деп айтып кеттиңер. Азыркы ошол эстеп атканда негизи Баластан менен байланыштуу дагы окуялар болобу азыркы учурда? Азыркы учурдабы? Баластанга жок, азырынча андай деле учурлар болгон жок. Болгон жок, Биз балдар негизи Баластан каналында баарын билгим келет көрсөтүүсү ачылганга чейин негизи Балдар ФМ радиосу бар болчу. Биз ошол радиодон өзүбүз эфирлерди алып барып, түз эфирлерге чыгып, аяктан даян болгондон кийин эле анан эфирге чыктык. Сен деле Балдар ФМде иштеп калдың да. Балдар ФМде иштечүбүз. Балдар ФМ. Ошондон кийин телевидениеге өттүк да. Анан ал кезде биздин редактор эжелерибиз аябай бизге талаптарды өтө койчу. Мээрим деген эжебиз бар. Мээрим эжебиз бизге талаптарды аябай коюп, бир жумада монча бет китеп окуйсуңар, монча жомок окуйсуңар деп бири-бирибизди жарыштырып койчу. Мен ашам, сен ашасың, мен ашам, сен ашасың деп эле көп китеп окуганбыз чын. Көп жомок окуганбыз, бири-бирибиз менен жарышып эстебиз, канча окудуң, мен канча окудум болуп эле. Сонун. Баластан деп мектепти унутуп калган учурлар болду беле, же болбосо? Болгон, Мектепте эмне урушчу беле, же болбосо, булар алып баруучулар да Баластанда деп урушпачу. Балдар ФМге анан Баластанга улам сурамып кетүрчүмүн. Анан кээде баргым келбегенде Баластанга барып атам деп койчумун кээде. Ошол үчүн мындай учурлар да болуп калды бир аз. Ошондо урушуп койчу бир аз. Тапкыч бала турбайсыңбы? Баластан сага тапкыч болгонду үйрөткөн турбайбы негизи? Менде болсо мектепте жалаң 5 менен окугам, жакшы окугам. Бирок ооба съемкадан кечигип барып калган учурларыбыз болчу. Мугалимдер мени ар дайым туура түшүнүшчү, такыр урушчу эмес, бир да жолу сөз уккан эмесмин, чынын айтсам. Жакшы тарбия берген. Андан сырткары биз Баластанда иштеп жүргөн кезибизде бир дагы соц тармакка кирген жокпуз. Instagram, WhatsApp, андай WhatsApp'ыбыз бар болчу, бирок Instagram сыяктуу, Facebook ушундай аккаунттар менен эч жакка кирген жокпуз. Анан Баластандан кичине чоңоюп, мектепти бүтүп калгандан кийин анан кирип баштадык. Эң сонун. Сенин суроолор бар болсо бир айтып койбойсуңбу? Кандай дейсиң? Макул. Кызыктуу болсо. Ошо съемкада тартылып атканда силер илгери 10 жыл дедиңерби, 8 жыл дедиңерби? Ушунча жыл өттүр, ошо тартылып атканыңарга мурда съемкада мындай кандай айтсам, сүрдөнүү болду беле, мындай сүрдөп, анан ошон үчүн эжейлер ушул. Азыр сен сүрдөйсүңбү? Ошондой сыяктуу элеби? Жок, кээде сүрдөп кетпесем. Силерде ошондой болчу эле? Сүрдөнүү бир аз болчу. Бирок биз Балдар ФМде иштеп жүрүп, Берим эже үйрөткөнүнө караган, үйрөткөн үчүн байланыштуу. Сүрдөнүү учурлар аз болду бизде. Мен бүгүн аябай сүрдөндүм. Эч качан бир эфирге чыгып көрбөгөм. Ушул жактабы? Ооба, азыр сиздерге келгендечи. Мерим эже айтты да бизге дагы келесиңер, ушундай мурунку алып баруучулар чакырып атат. Десе мен аябай толкундан үчүн кантип эфирге чыгам мен, кантип деп анан киргенде дагы бул эч качан эфирге чыгып көрбөгөндөй бир толкундануу болду, сенде деле. Ооба, 8 жыл өттү да арадан. 8 жыл. Силер ошондо кантип табылды? Ошол эле номериңер калдыбы, же болбосо соц тармактардан табыштыбы? Меники ошол эле номер бойчу. Меники деле ошол эле номер. Кичинекей кезиңердеги эле номер. 10 жылда бир номер көтөрүп өткөн элестет. Дагы суроң барбы? Мындай актёрдук чеберчилик байланыштуу балким. Силер ушинтип аткарып атканда актёрдук чеберчиликке бардыңар беле, же мындай эле өзүңөр эле эжелер айткандан аткарып эле, же тубаса талант ошентип аткарып кеттиңер? Актёрлук чеберчилик андай курстарга эч жакка барган эмеспиз. Эжебиз кандай айтса, ошолорду аткарганга аракет кылчубуз. Мен болсо 1-классымда эле ырдачумун. Андан кийин бирок ыр чөйрөсү такыр менин жан дүйнөмө туура келбеген эле чөйрө болчу да. Мен ырдай алчу деле эмесмин, кызыкчу деле эмесмин. Болгону апамдын калоосу менен эле ырдап калгам. Андан кийин ошентип бул да Кудайдын буйругу экен. Ошентип Балдар ФМ радиосуна интервью бергенде кичинекей ырчылар чакырып калды, мен да келем. Ошентип анан калып калгам. Алып баруучулук болсо менин жан дүйнөмө жакын кесип болчу. Ошентип анан бул сферага келип калганбыз да.
мындай алып баруучулукка кантип келип калдыңар эле илгертен бери эле аткарып турсуңар, ошо алып баруучуга канча мындай алып баруучулукка кантип келип калдыңар? Мен жаңы эле айта кеттим окшойт, ошо интервью аркылуу Балдар ФМ радиосуна келип эле, анан Кундуз эжекебиз бар. Ошол Кундуз эжебиз чакырып. Өзү байкап калды. Ооба. Анан эң биринчи жалгыз, мен жалгыз болчумун, эч ким жок болчу, жанымда бала да жок болчу, жалгыз эле алып баргам. Биринчи жолу тортторду тартканбыз. Ошондон кийин анан улан менен алып бардым, анан СТС келди. СТС менен көпкө иштештик көп. Жалгыз алып барган жакшыбы же чогуу алып барган жакшыбы? Албетте Чогуу алып барган жакшы. Жалгыз болгондо баардык сценарийди жатташың керек, баарын өзүң кылып каласың. Жаныңда бирөө болсо экөөң жакшы да. Билбейм, мага СТС менен алып барган ыңгайлуу, жакшы болчу. Меники болсо биринчи тапкан тапалак деген оюм бар болчу Балдар ФМде. Ошол жактан утуп алып, анан кийин приз алганы бардым. Баргандан кийин мен да иштегим келип атат, мени текшерип көрүлөчү дедим. Ошондон кийин жаап калып, ошойдон Балдар ФМге иштеп кеткем да. Андан кийин ал жакты көпкө чейин где-то 2 жылдай иштедим окшойт. Андан кийин Баластан телеканалына өттүк. Кичинекей кезиңерде атактуу адамдардан интервью алчыңар турбу, э? Кичинекей кезиңерде. Өзүңөр эле, э? Ошол моментти эстеп койсоңор. Атактуу адамдардан Кыз Бурак, э? Ооба, көп эле. Анжелика, кимдерден? Да, кимдерден алдык. Калыс Жакыпов деп айтып атышат, э? Эстеп атышат. Калыс Жакыпов. Айдай сен кыз сайкалга барган турбайсың, э? Ошол моментти эстеп айтып берсең. Үйүнө барып тартылганбыз. Анда кичинекей болчумун, 3-4 класстай болушум керек. Көп деле эсимде жок экен, бирок билем, барганбыз, тартылганбыз. Бизде жаш талант рубрикасы эле, салам жаш талант рубрикасы бар болчу. Ошол рубрикага ошол таланттуу жаштарды тартып, алардан интервью алып кетишибиз да, ошондо кыз сайкал эжебиз тартылган, биз барып интервью алып кеткенбиз. Андан сырткары көп эле болгону сиздер сураганда, именно сураган моментте унутуп каласың. Эсиме чыгып кетет. Саякаттаганды жакшы көрөсүңөр, албетте. Ооба. Кайсы өлкөлөргө баргыңар келет? Өлкөлөргө негизи саякаттаган баарына эле жагат болуш керек, кантип, жакпасын, кимге жакпасын. Баарыбызга эле жагат, буюрса, азырынча мен эч жака деле чыга элекмин, чет өлкөгө, бирок алдыда Кудайым буюрса, ниетим бар сөзсүз түрдө башка өлкөлөргө, кайсы өлкө болбосун, мага баары кызык, чыгып көрүп келгим келет, эс алып көрүп келгим келет. СТСники? Албетте меники дүйнө жүзүн кыдыруу пландар да бар. Буюрса, могу жайында Германияга барсамбы деген кыялдарым бар. Жакында эле бүгүн виза алдым, айтмакчы. Германияга буюрса барам, экзамендерди тапшырсам. Куттуктайбыз, эң сонун. Рахмат. Ошо өзүң кесибиңе байланыштуу дагы. Жок, кесибиме байланыштуу эмес. Ушул Кийинки жылы буюрса кесип менен барам. Германияга оролуп эң биринчи эмне кыласыз? Эң биринчи сага салам айтат. Эң биринчи шаарларды кыдырам. Анан кийин иштейм. Албетте Францияны көрүп келем, Эйфелева башнягын. Бизге сүрөт видеолор жөнөткөн. Албетте жөнөтүп турам да. Кийин дагы келечекте балким кесип менен байланыштуу да барып каласың, э? Ошол мастер-класстарды алышат го, негизи стоматологдор көп, э? Германияда медицина жакшы өнүккөн да. Медицина тармагы боюнча. Сен да балким Турцияга барып калышың толук ыктымал, э? Жакшы ниет коюп коелу, Аллахтын сөзү кабыл кылса, барып көрүп келебиз. Баластанан чоңойгон балдар негизи эле аябай мыкты, э, бизде, э? Сен да мыкты болуп чоңоёсуң деген ишеничтемин. Оскар аласың деген ишеничтемин. Эң сонун. Мыкты настроение, мыкты маанай менен дагы бүгүнкү эфирде уланып атат, э? Эми куттуктоолоруңарды айтып койсоңор болот. Мынакей экинчи камераны карап тур. Инилер, карындаштар, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ата-энеңердин сөздөрүн уккула, жакшы окугула. Кичинекей биздин бөбөктөрүбүз, биз сиздерди сагындык, баарыңыздарды жакшы көрөбүз, баарыңарга бактылуу балалык каалайбыз. Сөзсүз түрдө ата-энеңердин ак сүтүн актагыла, ар дайым жүрөгүңөрдө ыйман болсо, жакшы ниет менен китепти көп окугула деп айта кетели. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Бала жылмайса, алам жылмайт демекчи, жүзүңүздөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин, ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Эң сонун. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы келип тургула, э? Биздин эшиктерибиз ар дайым ачык силер үчүн. Ооба. Ал эми биздин досторубуз менен бир нече көз ирмемден соң жолугабыз. По синему морю, зеленой земле, плыву я на белом
своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Но так не бывает на свете, что были потеряны дети. Но так не бывает на свете, что были потеряны дети. Друзья, с праздником вас! Салам, кандайсыңар достор? Бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Достор, улуулардан белек күтпөй, бири-бирибизге белек берсек болот да. Мен дагы биздин кичинекей досторубузга ушундай өзүмдүн колу менен белек жасап койдум. Бирок берерден мурун кантип жасаганды көрсөтө кетейин, макулбу? Баштадык анда. Түстү баракты алабыз дагы, эки жагы 10 сантиметр кылып кесип, бүктөй баштайбыз. Мынакей достор, бүктөгөндө ушундай жүрөкчө болуш керек. Ушундай жүрөкчөдөн 8 дана жасайбыз. Эми мунун баарын бириктирип чаптап чыгабыз. Мынакей достор, биздин оюнчугубуз дагы даяр болду. Эми мен бул оюнчуктарды досторума берип келейин. Мынакей, достордун белектерин тапшырып келдим. Эми алардын көңүлдөрү көтөрүлүп калды окшойт. Бүгүнкү майрамыбыз жакшы өтсүн. Мен дагы барып майрамдап келейин. Жакшы калгыла. Достор, биздин суроолорубуз дагы, оюнчуктарыбыз дагы, оюнчук дегендечи, белектерибиз дагы түгөн элек. Ошондуктан биз улантабыз дагы, силерге суроолорду беребиз. Силер болсо ал суроолорго туура жана биринчи жооп берсеңиздер, белектерге ээ болосуздар, Дагы бир жолу майрамыңыздар менен суроолорду бере баштайлы. Кана, эмне деген суроо эле? Мен беремби? 200 эки көз канча адамга таандык деген биринчи суроо.
дагы бир жолу кайталап койсоңуз кээ бирөө укпай калган. Укпай калыштыбы? Мисал сен. 200 2 көз канча адамга таандык? Деген биринчи суроо. Экинчи суроо, адамдын кайсы органы 80 градусқа чыдайт? Адамдын кайсы органы 80 градуска чыдайт? Бул экинчи суроо жана үчүнчү суроо. Айдап баратканда, бурулганда кайсы дөңгөлөк айланбайт? Деген суроо. 3 суроо жаңырды. Кайрадан кайталап койсок болот, Ооба. Биринчини кайталап коелу. 200 2 көз канча адамга таандык? Мынакей алдыбызга телефонду дагы чыгарып койдук. Ошол телефон номеру аркылуу бизге байланышсаңыздар болот. Чалуу, байланыш бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Салам. Сыналгынын үнүн азайтып койсоңуз эң сонун болот. Бизге да жакшы болот, сизге дагы ыңгайлуу болот. Саламат, атың ким? Саламатсыңар. Саламатчылык. Атың ким? Арген. Арген, Арген майрамың менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кайсыл жерден чалып атасың? Африкадан. Деп кое берели. Окшошпой калды бул жер, кетип калды. Апе. Дагы бир чалуу бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп атат окшойт. Ошо. Эй. Саат 7ге жакындап калдыбы? Оо. Чынын айтчы. Саат барбы, жокпу? Жок. Эй. Жетип болгон турбайбы? Оо, жетип болдум. Мен каяка токтосоңуз эфирчи. Эфирби? Жок, мен кетишим керек. Каяка? Мен азыр Ашкабакка айланып кетем, кетпесем. Коюңузчу каяктагын айтып. Чын айтып атам. Тамашалап эле жөн айтыңызчы. Жана Шрек бар го, Шректеги Фиона деген кечинде бир башкачага айланып кетет. Мынакей жүрөктү түшүргөн бир момент болот экен да. Карачы соктум баары мондай бир нерсе болуп кетти. Бул каяктан келди? Мына жетип болот. Ашкабакка айланам деп айттым беле мен сага. Айланган жоксуз го бирок. Тармалбай кеңерде жок болуп кетет азыр. Чачым да кетип калат анан. Тармалбай жок, кеттим мен. Кет, чогуу эле кет. Ооба, чогуу кет. Кантип майрамдайсың? Мен ошону жейм. Мен шигайымда чаңга көнөктөргө барабыз. Пардарга алып, топтап келе папам, мамам, папам көрөп келет, бадакап келет. Мен майрам күнү балыкчыны жейм, чипсы жейм, жыргайм. Майрамда бир эле балмуздак жеш керек. Монча балмуздак жесеңер ооруп каласыңар, ичиңер да ооруйт. Эмеге барам. Мында айланган. Писсага барганда жагат. Помидор жейм, машинаны жейм. Помидордам, она капасадам. Папам барган жака, ошол жака барам. Майрамда ойнокчуга барабыз. Фанта бар. Паркка барам. 1-июнда мен паркка баргым келбейт. Ошакта өлө көп кишилер бар. Тентек балдар адашып кетет. Кандай белек жагат? Мен сакси алгым келип атпайбы? Мага ончук кереги жок, менден телефон көрөм. Мындай машина алгым келип. Кулчак алам. Кукла. Майрамда так жагып келет маяк. Папам салик апелет. Торт алып келет, ток алып келет, печенье алып келет. Атама тулуп алып келет. Кулутма бар машина. Нуржанжы, бул жердин баардыгын эмне кылып салгансыз? Бул жердин баардыгы чачылды, анан дагы сага торт жасайын дегем да, досторубузга, ошондой эле сага майраңар менен куттуктап торт жасайын десем, тортум күйүп кетпеди. Нуржанжы, бирок сизге рахмат. Бирок эми мен чоңой эле калган балам да. Эми биздин кичинекей досторубуз майрамдасын. Койчу, Алихан, сен чоң болуп кетесиң да. Сенин деле майрамың, сен деле кичинекей баласың. Майраң менен мадрош. Коюңузчу, Нуржанжы, мадрош дегениңизди эми кыздар укпасын. Ой, достор, Алихан бирөөнү жакшы көрүп калган окшойт. Ой, жок, Нуржанжы, андан көрүп кичине отура албайлы. Айта бер. Кулагыма айтпайсың, ким жакшы көрүп калдың? Мен сага жардам берем да. Ой, жок, Нуржанжы. Андан көрө майрам жөнүндө сүйлөшөлүчү, кыздым эмне кылабыз эми?
майрам дегендей бүгүн деген майрамды сонун ырдап бийлеп аябай шаңдуу анан көңүлдүү өткөзөлү эле. Ооба. Достор, силер даярсыңарбы майрамды сонун өткөзгөнгө? А сен Алихан эмне кылып өткөздүң бүгүн? Сен кичинекей эле баласың да негизи. Мен эми Ала Тоо аянтына барып концерт көрдүм, анан кийин бекер балмузактар таратып тургу. Абайла кечке бекер балмузак жеп, анан эртең тамагың ооруп калбасын. Силер дагы достор, эртең тамагыңар ооруп калбасын. Ала Тоо аянтына барганда кандай болду? Ал жакта бөөктөр жоголуп атат дейт го. Аябай көп эле болбоду. Анан кийин ал жактан бир байка айтпадыбы? 160 балага жакын жоголуп турду. Нуржанжы, ошол жактан мен дагы кичинекей кезимдечи бир карындашымды ошол Ала Тоо аянтында биринчи күндү майрамдап жүрүп жоготуп алганбыз да. Анан баардыгын ыйлап кайгырып, анан кийин издеп турсак, бир байкенин жанында турат ал ыйлап. Дагы жакшы таап алып турсуңар да. Бүгүнкү бөбөктөр дагы жоголуп кеткен бөбөктүн баары тең табылып калсын анда Алихан, Ала Тоо аянтында эмне майрам болуп атыптыр? Досторго айтып берчи, балким алыс жактан да көрүп атышат бизди, айылдардан да көрүп атышат. Ала Тоо аянтына келе албай калгандар да бар да. Ал жакта эмне майрам бар экен? Эмнени көрдүң? Ооба, Ала Тоо аянтында деген мындай бир жаңы концерт болуп атыптыр да. Ошол жакта жаңы бир жаңы команда чыгыптыр го, кичинекей балдар жакшы көрүп көргөн. Ошол команданын концерти болуп атыптыр анан. Ошо Кыргызстандын дилиң бурчунан баардыгы келишти дейт го. Мен билдим. Алихан эмне жөнүндө айтып аткан? Достор, силер деле билдиңер болуш керек, Алихан Ди Биллионстун концерт жөнүндө айтып жатат, А мен каякта болдум дебейсиңби? Мен өзүмдү дагы деле кичинекей бала сезем да. Эртең менен мен Сейтек балдар борборуна бардым дагы. Ал жактан сонун концерт көрдүм, ойнодум, бийледим. Анан дагы ал жакта деген сүрөт тартышат экен, балдар силерге окшогон, сага окшогон балдар. Анан дагы өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүшүп, сонун танкаларды жасашып, машиналарды жасашып, аябай кыйын экен да, роботторду жасап салышат экен да. Нуржанжы, биз деген эртеден бери майрамды эле келатабыз. Анда аз досторубуз даяр болсо, кийинки неме түрмөккө кеттикпи? Албетте кеттик. Биринчи деген майрамда эмне болуш керек? Шандалыш үчүн бий болуш керек, ыры болуш керек. Бизде болсо Ак ниет бий ансамбль конокто. Биринчи Ак ниет бий ансамбль билет алалы, андан ары майрамдалайлы. Макул.
азаматсыңар. Акниет Битоун бүгүнкү майрам менен да куттуктайлы. Майраңар менен Алихан, биз азыр бийди көрдүк. Бизде дагы бир сонун жагымдуу ролик бар экен. Ошону көрүп алалы дагы, андан кийин анан уланталы эфирибизди. Кеттик. Кел досторду куттуктайбыз. Достор, мен силерди куттуктайм, белектерден көп талгыла. Мунча белек алгыла. Досторум, урбагыла, каникулду сонун өткөргүлө. Ушулма майлар менен. Майрам аңар мен, чымчыктар, жөжөлөр. Достор, майрамын менен. Достор, майрамынан менен. Достор, майрамыңар менен. Жакшы бала болгула. Таттуу нерсе жегиле, тишиңер түшүп калат. Баарыңарды куттуктайм. Ордап берчи. Öğrendim. Kitapta suyup barkın bil. Kitaptın көп akı. Kim kitapka dost bolsa, al ошонун жакыны. Bakka bakka balacak, başın yeni jalpak. Bakka bakka bakacak, bakka bakka balacak. Gönül mulutun kumuşka, gelatıp telcumuşka. Tapçı önüm alıp koluma. Dojuk betul joluna yanın kadı at belki de oynadı doğru kendi oynadı Bugülü az kazolu tavala elvistin canı bir mabara Sansız kılının hava tosun elkendip saktap gölüm Köptük göndü aralap, görüp kaldın mamalak. Kapat olan gözlerin, karap durdun caldırap. Kapat olan gözlerin, karap durdun caldırap. Cır oy mamalak, üyü alıp barayın. Кыргызстан толордун мекени, тоносулар токолор кендери. Кылымдарга түбөлүк жашай бер, өсө берген гүлдөгүн мекеним. Менден күкүмүндө билем ушуну айтып коеюнчу. Жалы чымчык болоюн, жалы ташка коноюн, апам атам олчу, өчүм кулач болоюн. Нан күкүмүн чачпайбыз, жесе жаша башпайбыз. Tel al baldığım, çımçıkta taştaymış. Ay çıktı karaça, aydan biz yaralık. Ay nuru tөгürgün altınday ballalık. Akında, alıstan kokunda, kalaçın tatına, kasanı kokunda. Жакшы көрөм силерди досторум. Баластанга келдим. Men teatrdan көбөйтөтүңөрбү? Qani ko'ringchi. Biz chiqamiz. Мына достор, бөбөктөрдүн сонун ырларын угуп алдык. Менде болсо мындай суроо болуп атат, Алихан. Бокс десе сен эмнени элестетесиң? Мынтип чабышып, көзгө көрүп, мынтип сатыр сигналы анан кийин мынтип чабышып, кыйналып жүрөт го, ошондойду кээде элестетип кетем. Мен дагы ошондой элестетем да, мынтип көзгө мына жуф дейт го, ошондойчу. Ошону элестетем да мен дагы. Нуржанжи, мен да ошону элестетип анан кийин бокс карайын дегем да башында. Апам болсо, ой, мээң чайкалып калып атат, сатыр сигналы калсын. Мен күрөш көрүп койгон да. Ошон үчүн сен азыр күрөш барат экенсиң да. Бирок биз дегенчи ошо жаңылыш ойлонуп өткөнбүз да, Алихан. Мен дагы, сен дагы, анан негизи адам кайсыл жакка шыктуу болсо, кайсыл жакта таланттуу болсо, ошол жакка барганы экен да. Кээ бирөө бокска шыктуу болот, анан бокска барса, ошол жактан сөзсүз түрдө ийгиликтери жаратылат экен. Мисалы үчүн дүйнөлүк легендага айланган боксер бар, Мухаммед Али. Аны болсо бардыгы тең аябай жакшы көрүшөт, сыйлашат. Билесиң да? Нуржанжи, сиз билесизби? Кыргызстандан чыккан дүйнөлүк чемпион бар го, Дмитрий Бивол деген, ошону билесизби? Ооба, билем.
Алихан, ошол Дмитрий Бивол барып мурда башыгып жүргөн спорт мектеп бар экен да, анан ал жакта дагы барып машыгып көптөгөн ийгиликтерге жетип жүргөн Алинур деген бала бар да. Анан ал деген элестесең Дмитрий Биволдун өзүнүн колунан спорттук жанакы неметип мушташа турган мээлейди алып турду белекке. Кол чатырдыбы? Жок, кол чатыр эмес, колгап ал деген. Нуржанжы, ал деген ошо Дмитрий Биволдон алган колгабы менен мени бир урбайбы анан? Ай, Алихан, таппаганың жок да. Негизи эле деген спортто жолдон мушташканга болбойт. Анда коркуп эле эркин эле отура берейин. Ооба, эркин эле отура бер. Биз болсо ушул Алинур менен тааныштырабыз. Саламатсыңбы, Алинур? Саламатсызбы? Алихан деген сенден коркуп атпайбы? Сен деп урuyбейби деп. Коркпой эле отура берсиң да? Коркпой эле кой. Коркпой эле коет экенсиң. Негизи ушу спорттук этикада мындай көчөдө мындай профессионалдуу спортчулар мушташпайт дейт го, ошол чынбы? Ооба, чын. Кедекилер когда мушташып биринчи место орун алгандан кийин КМС алса, эшиктен уличный бойдордо мушташса болбойт. Сонун экен. Алинур, сенин майрамдык маанайың кандай? Менин майрамдык маанайым жакшы. Бүгүнкүгө чакырганыңарга чоң рахмат. Жакшы. Ошо. Достор, Алинур деген атайын силерди куттуктайт элем деп биздин студияга келип калбады. Алинур, бүгүн кандай майрамдадың? Кайсыл жакка бардың? Эмне кылып майрамдадың? Мен бүгүн саат 1ден бери күтүп жүрөм, бияка келем деп. Шаарда жүрдүм, күлөт этип. Ошо? Убакыт өтпөй атты да. Качан башталат, качан куттуктайм деп, бул жакка атайын келдим деп калдың. Өзүң кайерде жашайсың? Мен Токмокто жашайм. Ошо Токмок шаарынан бери бияка биздин досторду куттуктайын деп келиптирсиң да? Ооба. Сен башында айтып калбадың мындай спорттук этикада мынтип көчөдө мушташса болбойт депчи. Анан ошондо сен бирөө азыр келип мындай жиңиңе тийип, кечкери ызаланып берсе, сен кантип ошол мындайча айтканда конфликттен чыгып кетесиң? Өзүңдү кантип кармайсың ал кандай учурда? Кээде ошондой болуп калышы мүмкүн. Болсо, анда эме кыласың. Унчукпай эле кетип калсаң жакшы болот. Ошол туурараак болуп калат. Аны атайын силерге үйрөтөт да, машыгууга барганда үйрөтөбү? Кантип өзүңдү кармаш керек, кантип согушпай эле акырын кетип калса болот. Ооба. Кантип үйрөтөт силерге? Эмне деп айтат? Бизге агай айтат, эшиктен мушташсаңар, эме жаман болот, анан көп эмелер бар, балдар бар го. Ошолор айтышат бизге мусулман чабышпайт деген. Ошол менен биз мушташпайбыз көп. Жөн эле рингтин ичинде мушташабыз. Сырдын баары ушулдакта турбайбы? Биз буга чейин айтып кетпедикпи? Дмитрий Биволдун өзүнүн колунан колгаптарды Алихан ойлоп тур, кол чатыр алды деп, колгап албадыңбы? Ошо колгап жөнүндө айтып берчи. Кантип сага берип калды? Эмне болуп алдың? Сенин жараткан ийгиликтериңди жактырган үчүн бердиби? Кандай болду? Дмитрий Биволду дегеле мындай кайсы жактан жолуктуруп калдың? Мен мурун билбечимин, анан бокска барганда балдар айтып калчу, Дмитрий Бивол келет деп, анан ошондо мен видеолорун көрүп таанып калгам. Андан кийин ошол күнү, как раз ошол күнү Бивол келген, ошол күнү сумкама подпись коюп, андан кийин жарым жылдан кийин дагы бир жолу келген, ошодон кийин мага перчатка берген. Перчатканы эме берген, тренировка жакшы кыл деп айтышкан. Ошо колгапты сага эле бердиби же жакындарыңа, досторуңа дагы бердиби? Жок, мен досторум деле бар, ошолорго деле беришти, братандарыма деле берди. Баарыңардан да мурда Дмитрий Бивол өзү окуп кеткен спорт мектептин балдарына азыркы учурда машыгып жаткандын баарына берип, мотивация берген экен да силерге. Андан кийин кандай, мурда кандай машыкчу элең, анан ал колгапты алгандан кийин кандай машыгып калдың, көбүрөөк мотивация пайда болдубу сага? Мага Дмитрий Бивол перчатка бергенден кийин мен көбүрөөк мотивация алып, кандай соревнование болсо деле утуп баштагам. Ошо. Анан биздин дагы Алихан, сен да көрдүң болуш керек, биздин Кыял кеч деген уктуруу көрсөтүүбүзгө дагы тартылган, Алинур. Анан кандай болду көрсөтүүдөн кийин? Сени телевизордон дагы көрүштү да? Мени көп элдер таанып
калды. Кыялкешти каналынан көргөндөн кийин YouTubeга чыгып, ошол күнү когда мени тартып атканда өзүмө звезда сезгем. Анан кийин мынтип көчөдө баратканда сүрөткө түшө албайлыбы дегендер болдубу? Болгон кедекилер. Анан кийин сен болсо мындай бой көтөрүп, мынтип мүнөзүң өзгөрүп кеткен жокпу ошондон кийин? Жок. Сага тескерисинче жакса керек, тартылган учурда өзүңдү мындай жылдыз сезип деп атпайсыңбы? Тартылганда жакса керек анда. Ооба. Маған кички кезимден бери эле тартылган жакчы. Мурун маамдар эралашка алып барайык дегем. Анан мен айткам, баргым келбей эле бокска эле барайынчы деп. Ошон менен бокстан ошентип келип звезда алып кеттим. А сен боксту дагы алып кеттирсең, анан тартылып турсуң дагы да, экөөнү тең эки. Актер кандай ошондо сен актер болбой эле, мен боксер эле болоюнчу дептирсиң да, А тартылгандан кийин кайра актер болгуң келип кеткен жокпу? Когда кыялкеч келгенде тартылгым келип кетти. Мындай так эме пландарымда жок болчу. Алинур, сен болсо ушу эртеден бери сени бокс жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Сен ушу деги эле бокска канча жашыңан баштап кызыгып, анан канча жашыңда келдиң эле? Мен машыкканым 5 жыл болду. Мен Монсунда республика дайнанып атам. Ошо. Мен так кайсы путь менен келген, бокска папам мени алып барган. Анан мурун келгенде найчок болгондо мен эме болчумун. Эле слабый болчумун. Слабый болуп жүргөндөн кийин анан бир досум бар болчу, Дархан деген. Анан Умар деген досторум бар болчу. Ошолор айткан эч кимден коркпой эле кой деп. Анан коркпой жүргөндөн кийин анан 2-3 сарынан уткандан кийин эч кимисинен коркко эмесмин. Азамат, мына достор, Алинурдун моюнунда дагы медаль турат, бул жакта дагы башка сонун медальдар бар экен. Анан мен болсо мындай суроо бергим келип атат да. Көчөдөн сага орусча сүйлөшүп, сен орус бала экен деп ойлоп калышпайбы? Кедекилер ойлошот. Кедекилер ойлошпойт. Кедекилер ойлошкондо мен айтам. Мен орус болсом, сен монголсуң дейм. Мурда илгерки орус кыргыздар мага окшош болгон, эне сайлык деп коесуңбу? Сен ушу медальдарың жөнүндө айтып берчи, сен ушу медальдарың аябай көп деп уктук да. Бул жакта азыр бир нече эле бөлүгү турса керек, Ооба. Видеода толтура бир кап бар болуш керек, Ушулар жөнүндө айтып берчи. Мына 3-чү орунду эмеден алгам, токмоктон алгам. Александровка балага утулуп калгам, ошондо айткам мен дайнанып тур деп. Андан кийин кантка баргам, канттан кийин ошол күнү четверть финалда кетиргем. Азаматсың. Сонун медальдар бар экен да, Алихан медальдарын баарын айтып отурса, биздин эфирибиз уже бүтүп калат да. Убакта келип калыптыр. Алинурдан сонун каалоо тилек укпайлыбы? Алинур деген бүгүн эфирдеги конокторду, көрүүчүлөрдү куттуктайын деп келген да, атайын. Ошон үчүн куттуктасын, Баарыңарга салам. Мен Алинурмун. Каалагандарым салам алейкум. Менин досторум, мамам, ата-энем, туугандарым. Мен тилегим жакшы болгула, оорубагыла, тренировка кылгыла, спорт комплекстерге көбүрөөк киргиле. Спорт бул жашооңорго зыян эмес. Ошо. Азаматсың, тилектериң кабыл болсун. Достор, силердин баардыгыңар тең келечектеги мыкты мушкер, боксчу Алинур куттуктап жатат. Рахмат айтабыз. Келечегиң кең болсун. Ал эми азыр болсо биз сонун ырга кезек беребиз. Биз сюжет көрөт экенбиз азыр, Алихан. Андан кийин кайрадан кайтып келебиз. Кеттик анда. Салам достор, баарыңарды бүгүнкү 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мен азыр Борбор шаарыбыздагы Ала Тоо аянтындамын. Келгиле анда алдыда досторубуздун майрамдык маанайын сурап, алар менен биргеликте ойноп, белектерди берели. Кеттик анда. Салам, сен атың ким? Раяна. Раяна, бүгүнкү майрамың менен куттуктайм. Маанайың кандай?
аябай сонун. Кел энди биздин жалпы досторубузду бүгүнкү майрам менен куттуктап кетпейсиңби? Макул. Баары досторумду майрам менен куттуктайм. Азаматсың Раяна, сага Баластан каналынын атынан мындай магнит. Альмир, бүгүн кайсы майрам билесиңби? Биздин майрам. Азаматсың, кел энди биздин досторубузду куттуктачы. Достор майрам менен. Азаматсың Альмир, сонун сүйлөткенсиң. Мына сага белек. Рыскүл, сен бүгүнкү майрамың менен куттуктаймын. Майрамды кандай тосуп жатасың? Рахмат. Бүгүн абдан жакшы болуп атат. Маанай өлө сонун болуп атат. Мен эжем менен келдим. Абдан жакшы фестивалга катышып, конкурстарга катышып атабыз. Анда менин сага логикалык суроом бар. Даярсыңбы? Ооба. Короз өзүн кушмун дей алабы? Короз сүйлөй албайт, ошон үчүн жок. Айта албайт. Ооба, сен жообуң так, Дана, туура болду. Анда биздин сага белегибиз кружка. Достор, биздин жалпы Ала Тоо аянтындагы досторубуздун баарынын маанай керемет экенин көрдүк. Мен жанында Манас аттуу досубуз турат. Кел энди Манас, биздин досторубузду бүгүнкү майрам менен куттуктап өтсөң. Досторумду куттуктайм, алар жакшы окусун, ата-энелери жүзгө чыксын, өзүлөрү деле жүзгө чыксын, жалаң бештерди алсын. Рахмат. Манас, менин сага логикалык суроом бар, даярсыңбы? Ооба. 2 жүз 2 көз канча адамга таандык? Жакшылап ойлон, бул логикалык суроо. Бир адамга таандык го дейм. Бир адамга. Азаматсың, сен жообуң туура, Манас. Баластан каналынын атынан белегибиз сага кружка. Чоң рахмат. Апакем, ай бактым сен, түбөлүк бар болгон бактыга, ай жаралган кубанчым апакем. Азаматсың, Жасмина, сонун ырдайт экен, достор? Мына сага Баластан каналынын атынан китеп. Чоң рахмат. Сумай, айтчы, бүгүнкү майрамга кимдер менен келдиң? Тайнем, эжем, бөбөгүм менен келдим. Бүгүн кришки, мороженое, ардекелерди жеп атабыз. Бүгүн менин маанайым сонун. Сумай, сен азаматсың. Маанайың ар дайым жакшы болсун. Кел энди биздин досторубузду бүгүнкү майрам менен куттуктачы. Досторум, майрамыңар менен. Кел энди, мына Баластан каналынын атынан сага белек. Рахмат. Достор, биз азыр Перизат экөөбүз сонун оюн ойнойбуз. Перизат, бул оюндун шарттары төмөндөгүдөй. Мен сага азыр суроолорду берем, бирок сен өзүңдүн жоопторуңда ооба же жок деген сөздөрдү колдонбой жооп беришиң керек. Даярсыңбы? Аябай даярмын. Азаматсың. Биздин оюн башталды. Баластан каналын көрөсүңбү? Көрөм. Бат-баттан жооп бергенге аракет кыл, Баластан каналында Данегимди көрөсүңбү? Аябай жакшы көрөм. Данегимди көргөнүм. Бүгүн сен байкең менен келдиң. Байкем менен, анан апам менен келдим. Азаматсың. Сен маанайың жакшыбы? Аябай жакшы. Мен бүгүн 1-июнга карата фестивалга келдим. Ошон үчүн аябай жакшы маанайым. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоо күнү да, Ооба. Перизат досубуз сонун жооп берди, Азаматсың, сен аракетиң үчүн Баластан каналынын атынан китеп. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз! Акмарал, сага чоң рахмат. Сен деген ушу бүгүнкү Ала Тоо аянтына жаңылыктардын баардыгын билип келгенсиң го. Достор, силердин бүгүнкү майрамыңар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Бизде болсо сонун майрамдык маанай уланып жатат Алихан. Бүгүн болсо 1-июнь балдардын эл аралык майрамы. Маанайыңар жакшыбы, достор? Ала Тоо аянтында жүргөндөр болсо, аларга дагы жакшы маанай каалайбыз. Бизди көрүп жаткан болсоңар дагы биз менен чогуу майрамдык сонун маанайда болгула. Айтып атпайсыңбы, Акмарал деген сонун сюжеттерди дайындап келиптир депчи? Акмарал болсо азыр деген кичинекей да бизде иштеп атат, Мурда болсо бизде Акмаралдай болуп иштеп, Баластан каналында ырдап жүргөн балдар дагы бизге бүгүн конокко келип калышты. Алар болсо азыр Акмаралдай кичинекей эмес, чоң балдар болушуптур. Алар кимдер десеңер, Айдин Нурдинов жана Калыс Жакыповдор. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы?
Сиздердин ушундай майрамыңыздар менен куттуктайбызбы, Алихан? Кандай келип алдыңыздар? Сонун келип алдык. Ошо балдар мисалы балалуу болгонго чейин бала дейт го. Биз экөөбүздөн балалуу ойлойбуз, ошондуктан куттуктай берсеңиздер болот. Анда майрамыңар менен. Рахмат, сиздердин дагы майрамыңыздар менен. Достор дагы куттуктап жатат болуш керек майрамдар менен, Анда алгач эле досторубузду куттуктап албайсыңарбы? Силердин келгениңерге аябай сүйүнүп атса керек, кичинекей кезиңерде көргөндөр болсо дагы, чоң балдар болуп калыптыр да, деп атса керек. Жалпы бөбөктөрүбүздү, кичинекей инилерибизди, карындаштарыбызды бардык жалпы ушул майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаркын келечек каалайбыз, ушул даңгыр жолго алайбыз, ыймандуу Кыргыздын келечеги сиздер, ошондуктан сиздерден үмүтүбүз чоң. Келиңиз. Дагы бир жолу учураша кетейин. Саламатсыздарбы достор. Бүгүн ар бириңиздерди куттуктайм десем болот. Майрамдык маанай каалайм ар бириңиздерге. Эң сонун, достор билесиңерби, мына Айдын байкеңер дагы жана ошондой эле Калыс байкеңер азыр болсо кыргыз эстрадасындагы жылдыздардын бири десек дагы болот, ырлары жаңырып келатат. Эң кичинекей кезинде, силерде болгон кезде алар деген баласынан ырлары кетип, жана алпаручу болушчу. Силерге ал кезде кандай болчу эле деп кызыгып жатсаңар, анда кичинекей кезиндеги видеосун көрүп алалы. Алгач азыр Калыс Жакыповду көрөбүз. Жылу uzatır Cidtandı kayra bakıp O bakıt zımırık kuş Negedir barat şaşıp Mınaki canı жылда Merimin tөгüp geldi Tazartıp köngüldürdü Ağartıp onu cerdi Sezimin jarıktanı Жылжаңы көңүл жаңы Жүрөктү толкундаткан Жаңы жыл келди дагы Бакыттын жылы болуп Ачылсын элдин багы Аппагы сүйүп берсин Мага да сага дагы Мына достор, жага Калыс Жакыповдун кичинекей көзүн көрүп алдык. Кандай экен, силерге жактыбы? Өзүңөрдө кандай болду? Мен эми элес боласыз бар экен, эми өтө деле кичинекей кезим эмес экен го. Ошондуктан бул учурлар эсимде бар. Бир 6-7 класс кезим болуш керек. Жакшы экен, азыр болсо достор, Айдындын кичинекей кези силерге кызык болуп жатса керек. Азыр Айдындын кандай видеосун көрөбүз дебейсиңби? Дима Биланды тураган видеосун көрөбүз. Кеттик анда. Мына достор, бизге аябай сонун маанай тартуулады Айдын байкеңердин видеосу. Сага да жактыбы, Алихан? Айдын байке бул жакта аябай берилип дагансыз го. Бул жактан ырчы дагы, бийчи дагы, ошондой эле актер дагы болуп турсуз да, Азамат. Ал учурда мен аябай тентек бала болчумун.
шок болуп алчумун. Аралап кетчүмүн аркача. Тартынчу эмес экенсиз да? Тартынчу эмесмин, эч тартынчу эмесмин. Уялчу эмесмин. Сахнада өзүмдү кенен алып жүрчүмүн да. Азыр кичине токтолуп калыптырсыз да? Азыр кичине токтолуп калган болдум. Азыр дагы ошондой болгон амбиция болгондо дебейсизби? Кандай болду силерде бул видеолорду көрүп алып, ностальгия болуп жатасыздарбы? Өзүбүздүн кичинекей кезибизди эстеп жатсак керек. Эң эсте каларлык учурлар да. Ушундай ар бир учур негизи эсте калып, кармалып калган жакшы дейт го. Ал учур мисалы эч качан кайтып келбейт. Артка кайрай албайбыз. Мисалы азыркы учурду дагы кайрай албайбыз. Ошондуктан ар бир мүнөттү, ар бир учурубузду ушундай эсте кала тургандай кылып өткөрсөк, бул өзүбүзгө дагы кийин өзүбүз көрүп эстегенге дагы бул жакшы нерсе да. Ошондуктан сүйүнүп атабыз азыр ушул жакта калып калганына. Ошол. Сиздин дагы мындан дагы кичинекей кезиңиздеги видеолоруңуз бар болчу экен, бирок аны тилекке каршы таба албай калдык. Анан бир аз чоңойгон учуруңузду бердик да. Сиздики болсо канча бир 8 жаш, 9 жаш окшойсуз э? Жок, 12 болчумун го. 12деби? Кичинекей экен деп ойлоп турмун эмнегедир. Сиз ушул Баластанга тартылып, андан кийин алып баруучу дагы болгонсуз, ырларыңызды дагы бердиңиз, андан сырткары алып баруучу да болдуңуз, анан бий жагына дагы ыктадыңыз. Ооба. Бий жагына да ыктагам, бийге баргам, 4 жыл катышкам. Азиянур ансамблинде, бий ансамблинде катышып бийлегем. Андан тышкары алып баруучу да болгом бул жакта. Талимтай көрсөңүздөр керек баарыңыздар. Ошол учурда да мен ырдаган болчумун. Көптөгөн КТРдин съемкаларына катышкам. Ушул Айдын майка азыр менен аябай сурагым келип турат да, ошол Талимтай дегенде бир кичине ырдап берип коесузбу? Ошону ким ырдайт деп кечке ойлонуп жүрдүм эле. Достор дагы билбейт болуш керек аны ким ырдаганын, дайыма угуп жүрүшөт, бирок билишпейт да. Ырдап берейин деп. Азыр үнүңүз кандай болуп калды экен? Азыр өзгөрсө керек ал учурда. Өзгөрдү. Талимтай, Талимтай, кызыгы биз дайыма көрөбүз. Талимтай, Талимтай, кыялданып кызыктарга биз чөгөбүз. Балалык күндөр алтындай, кубаныч менен шаңга бай. Талимтай, Талимтай, кел көрөбүз Талимтай. Талимтай. Азаматсыз. Анан мындай суроо берим келип жатат да, сиздерге Баластан каналы чыгармачылыгыңызга кандай тепкич болуп бере алды, тепкич болду деп ойлойсузбу? Албетте, кичинекей кезиңде мисалы ушул чөйрөнү билбейсиң да. Кичинекей кезиңде ырдагың келет. Ырдаганда кандай ушундай, мисалы телевизордон студиянын артын билбейсиң, ошонун баардыгын көргөнгө шарт түзүлдү. Ушул жактан балким жашоого болгон, ушул чыгармачылыкка болгон, ырдоого болгон көз карашыбыз өзгөрдү. Көптөгөн сабактарды алдык бул жактан. Азыркы мисалы чоңойгондон кийинки ырдаганыбызга дагы бир чоң шарт түзүлдү десек болот. Себеби кичинекей кезибиздеги опыттар кийин чоңойгондо дагы өзүнүн чоң жардамын берет. Ошондуктан өтө бир чоң жардамы бар. Кандай маанайда келчилиңер? Бүгүн мисалы тартуу иштери болот, съемка болот дегенде кандай маанайда келчилиңер? Мисалы азыркы мен кичинекей бөбөктөрдөн байкайм, эгерде ошол жакшы бир окуя боло турган болсо, тартуу иштери болобу, же бир жакка чыгабы, уктабай калышат да. Силерде да ушундай болчу беле? Айта кетсем, көп кызыктуу окуялар болгон. Эртең менен саат 5-те тургузчу мамам. Туруп урушуп, эфир түштө болчу да. Эртең менен саат 5-те тургузуп урушуп койчу. Ыйлап барчумун да. Анан эфирге киргенде гүлдечи ыйлап атып күлчүмүн да. Негизи эме го, балага багыт көрсөтүш керек кичинекей кезден. Анан Айдындыкы деле, меники деле ушул ата-энебиз кичинекей кезден бери тартып, концерттерге кияк-бияка чуркап ошентип жүрүп анан кийин багыт көргөзүп, анан кийин биздин кийин чоңойгондон кийин кызыгуубуз пайда болду да. Ал эми кичинекей кезде болсо, ошол бизди эрчитип, ушул концерттерге ушул жака алып келип, ошондоп кызыгуубузду арттырган да. Ошондуктан экөөбүздөн биринчилерден болуп ушул ата-энебизге рахмат айтышыбыз керек да. Себеби ушул азыркы биздин
ушул жерде отурушубуз ата энебиздин эмгеги, ата энебиздин бизге жол көрсөткөнү менен ушул жерде отурат болушубуз керек. Толук кошулам айткансыз. Анда Айдин менен калыстын ата энесине биз дагы рахмат айталы. Баласынан кап келип, тартырышып, андан сырткары концерттерге да алып барышып. Билесиз, ошо силердин сахна деген ырыңар аябай популярдуу болгон, Азыр кандай болуп атат? Аны ырдап жатасыңарбы, же ырдабай калдыңарбы? Ал ошол бойдон жастыр элекпиз. Бирок азыр мисалы мени кичинекей кездеги калыс деп бир 50% эл тааныса, 50% болсо азыркы ырыларым менен таанышат да. Ошондуктан ошол кездеги калысмын деп бир ошол сахнаны ырдап туруп, анан элге бир тартуулап коеюн деген ойлор бар. Буюрса анан суроолор да көп. Ошолорду ырдап чыкпайсыңбы, эмне ырдап айтасың деген. Азыркы учурда ошол сахнанын артын жабынбай, өзүм ошол эмгек кылып, жаңы ырлар менен элге таанылсамбы деген буюрса пландар менен жүрөбүз азыр. Жакшы экен, анда тилегиңиз ишке ашсын. Айдинди болсо азыр биз ырдаткыбыз келип атат, дагы жандуу менен Талимтайды ырдап берди, анан дагы башка Түрк Вержинга да барып келбедиңизби сиз? Кичинекей кезиңизде аябай эле кичинекей бала болчусуз анда. Ал ошол жылы кыргыз эстрадасынын жылдызы Жидеш Идрисова барган чоңдордон. Ал эми кичинекей балдардан болсо Айдин барган. Анан менин аябай таң калганым, Айдин деген вокалдан сабак албай эле, эч ким окутпай эле, анан өзү эле ырдап анан барыптыр да. Анан алтын үн деген. Анан алтын үн деген номинацияны жеңип кетиптир да. Анан ошондой ырларыңарды ырдап бербейсиңби? Ал убакта Кыргыз бий деген ырын ырдап, ушул жерден конкурстан утуп, Турцияга кеткенбиз да. Турциядан да ырдап, алтын үн номинациясын тапшырып, эстен кеткис моменттер болгон десем болот да. Жакшы экен. Анда биз күтүп калдык, Достор дагы аябай кызыгып атса керек. Кандай ырдайт болот экен деп. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы аттуу чыгарманы ырдап берсем. Албетте болот. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, өчпөгөн улуу күндүн шам сурачы, баладай көз катканда бирдей көрүгөн, эненин этегинде баркырачы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шоладай туңгуюктан жаркырачы. Уча бери талыганча канаттары, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Улетай, журавлик мой, в ночную даль, унося за горизонт мою печаль. Ты лети, пока не сбудутся мечты, и наступит время счастья и любви. Азамат, булырды Султан Каримов агабыздын аткаруусундагы аябай сонун аткарган, аны аткарышын окуганбыз. Эми ошондой болгон деңгээлге жетишиңизге тилектешпиз. Азыр болсо музыкалык билимиңизди улантып жатсаңыз керек. Улантып жатам. Азыркы учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы мамлекеттик маданият жана искусство университетинде окуп жатам. Ал жакта эстрада факультетинде өзүмө негизи фортепианода ойногон жагат. Ошондуктан фортепианомен көбүрөөк заниматься этем десем болот. Уржанжы, азыр бир суроом келип бере берсең болот. Бер. Калыс байке, Айдин байке, сиздердин кичинекей чагыңыздарга барсак, сиздер ушу биринчи жолу сахнага чыкканда мындай кандай сезимдер болду эле? Толкундануу, мындай ар кимде эле болсо керек. Биринчи сахнага чыкканын эстеп кеттим азыр. Ошо цирк бар го, ошол жактан Кыргызстан деген ырды ырдагам. Ал жактан 2-класс убагым болчу. 2-класста ошол эң чоң, ошол эле учурда чоң сахнага чыккам. Анан биринчи жолу ушул цирк ошол жака выступать эткенбиз. Кыргызстан деген ыр менен. Ал кезде ошол Бакыт Мамаев деген агайым бар эле, азыр деле бар. Азыр деле байланышыбыз бар. Ошол агайыбыз дагы жол көрсөтүп, ошол агай ошол жака эрişип барып, ошол жака ырдаткан. Жакшы экен. Сизчи калыс, кайсыл жакта окуйсуз азыр? Айдинде болсо сурап билип алдык, сизчи? Мен Мураталы Күрүнгеевди аяктагам, 4 жыл окуп, андан кийин азыр быйыл, буюрса, ошол Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университетти быйыл аяктадым. Быйыл буюрса. Экзамендерди тапшырып бүтүп атасыздар? Экзамен бардыгын тапшырып бүттүк, ийгиликтүү. Ошол 2 дипломдун ээси болдук. Куттуктайбыз анда. Айдин дагы бир 2-3 жылдан кийин бүтөсүң, 4 жыл. 4 жыл. Анда балдарды куттуктай кетпейсиздерби? Мен айта кетейин.
Бөбөктөр, достор, карындаштар, ар бириңиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга майрамдык маанай, эч качан көңүлүңүздөрдү түшүрбөңүздөр. Майрамыңыздар менен. Бөбөктөрүбүз ар дайым бар болсун, маңдайыбызга. Кыргызстан келечеги ушул биздин бөбөктөр, кичинекей балдарыбыз эмеспи? Анан оорубаңыздар эч качан. Ар бир үй бүлөдө, ар бир үйдө ушул наристенин гана үнү жаңырып турсун. Кыргызстаныбыздын кичинекей балдары эч качан оорубасын. Рахмат айтабыз. Азыр болсо достор биз сонун ролик көрүп алалы дагы. Андан кийин Калыс Жакыповдун сонун чыгармасына кезек беребиз.
Кандайсың? Жакшы. Биягымды өзүм кестим да. Чыгып кеттим, чеким көкөйдү. Жөн эле мен садиктен чачыңды кичине кыркып кел деген, анан кыркып келдим. Эмне белек алгың келет? Лего ойыншык алгым келет. Кукла. Мамам майрамы болсо гүл берсе болот. Шоколад алгым келет. Барби, Лолди. Кутучанын ичинде эмне бар деп ойлойсуң? Мен анын ичинде көп шоколад го деп ойлойм. Ошомо шоколад. Кана ачып көрчү. Марюр, мына. Мен көрдүм. Чаятка. Мен жетип кетишпейт. Менде телефон жок да. Буну менен кантип ойнотсо болот? Просто эмне салышымды билбейт. Бакачатка кепет. Мындан башка нерсе болсо алмакмын, бокал болсо алмакмын эмесмин. Шоколад керек. Анда шоколад берели? Шоколад. Так, шоколад. Шоколад мен учурдайды чачыкайым. Бул шоколад мага жакты. Бул майрам жагабы? Майрам жагат, анткени белек беришет. Мага бабакая белет. Майрамда мага паркка барган жагат. Мен деген калуу тилегиме досторго ийгилик каалайм, мамасын уксун кылайм. Достор, силер бүгүн жыргап майрам деп балмуздактан жеп жыргап атсаңар керек, А биз болсо Шынлайдын мороженолорун жеп жыргап атабыз. Биздин бөбөктөрдү эртеден бери ушундай сонун балмуздактар менен тойгузуп жыргатып келаткан бул Шынлайн компаниясы. Биз Шынлайн компаниясына рахмат айтабыз. Келген ар бир коногубуз биздин студиядан кур кетпей, мындай болгон сонун Шынлайдын балмуздактарынан жеп кетип атышат. Силер дагы жесеңер аябай даамдуу экен балдар. Алихан, сен негизи TikTok тартасыңбы? TikTokко киресиңби? Эми кээде эле тартып коем, анча-мынча. Анча-мынча тартасыңбы? Сенин канча жазуу катталуучусуң бар жана канча эң көп болгон көрүү канча болду эле? Эң көп көрүүчү эми болжол менен 250 миңдей болду. 250 миң, Сен деген миллион көрүү алыш үчүн дагы 750 миңди топтошуң керек экен. Ушу жүйүрөктөргө тамам, жүйүрөктөр кантип миллион, 2 миллионду эле көрүүчү алып коет, меники болсо миллионго да жетпейт. Бирок ошол миллиондогон көрүүчүнү алып койгон бизде бүгүн коноктор отурат. Мына Байел менен Нурел миллиондогон көрүүчүнү алып коюштур да. Алар деген жаңкы сонун сөздөрдү айтып кетишкен да, тайгазан керек, жол түздөш керек дегендерби? Ооба да, ошо биз деген азыр жол оңдолду болду экенби, тайгазан салынды болду экенби деп атайын чакырбадыкпы бизге конокко. Кандайсыңар балдар? Жакшы. Майрамыңар менен кандай эл болдуңар? Жакшы эле. Майрамдык маанайыңар кандай болуп атат? Жакшы. Кандай майрамдадыңар? Кимдер майрамдатты силерди? Каяка бардыңар? Шыга деле барган жокпун. Эртеден кечке балмуздак жедиңер болуш керек, Ооба, тоюп калдык. Анан эртең тамагың ооруп калса, апаң ушпайбы? Ушпайт. Ушпайбы экен ооруп тең.
Берип атса жей бериш керек да эмне болот? Бергенде мындай жок дебеш керек, э? Мындай шанс бирде бир келет да. Мына көрдүңбү, сүйлөгөндө байкабайсың, ушундай сүйлөш керек да. TikTokко миллион алам десеңчи. Нурел, сенин мойнуң эмне болуп калган? Мындай. Туура уктап калгансыңбы? Кечинде ойноп жатып уктап калып ушундай болуп калбадыбы? Түздө албай атасың азыр. Достор, мына ойноп жатып уктап калса эле ушундай болуп калат экен да, ошон үчүн уктаарда алдын ала моюнду түздөп алып жакшы укташ керек экен да. Ушул жериңди видеого тарттыңбы TikTokко? Жок, эмнеге тартам? Ушул жериңди тартсаң дагы бир миллион просмотр алмаксың, көрүп алмаксың да. Сонун болмок, Ооба. Силер ушу айтып бергилечи, кантип таанымал болуп кеттиңер? Мен өзү Токтогулдун апам менен кез-кезде эле сүйлөшүп калам, анан кичине күлгүнүктүү сүйлөп коем, анан эжем акылын алып көрүп, сонун экен деп чыгарып ийет, анан ошондо хит болуп кетти. Токтогулдан келип тартайынчы деп ойлондум, анан Жамал Жем экөөбүз тартып баштаганбыз ушинтип. Анан элдер жакшы кабыл алып көрүп кетишти. Анан экөөңөрдү тең сен мыктысың долбооруна тартылды деп уктук, э? Ошо сен мыктысың долбоор жөнүндө айтып бергилечи, кандай болуп тартылып калдыңар? Кандай экен дегиле? Жакшы экен. Мени Сөңкөлдөн бир адам тартып кетип, аны мага чалышкан, анан баргам. Айрым досторубуз ойлоп атышы мүмкүн да, кайсыл видео болду экен, кандай болгон видеону биз дагы ушундай окшоштуруп тартсак миллион көрүүчү топтой алабызбы деп ойлоп атса керек. Ошол видеону көрүп албайлыбы, э? Макул. Билалдын видеосун көрүп алалы, э? TikToктогу кандай видео тартаттыр. Андан кийин кайрадан студияга келебиз. Ооба. Батыраак бүтүп кетсе экен ушу сабакта откам. Андан кийин калп эле өзүм кыймылдатып аткам да өтүп кетсе экен депчи. Достам, анан бар агай доска чогулуп аккордеон чертип атат да. Бирдагы депчи. Натың чөгүп калды. Мен турурданчы неудобный болду. Натың морумна чөгүп калды. Жана жүрөгүмдө Сөйтіп аластап қойыш кичине. Алас, арбаледа кылас, как раз сезон келгенде. Швеяларыбыз азайып кетип атат да. Мына достор, Билал мына ушундай болгон видеолорду тартып таанылган экен. Силер дагы балким ушундай видеолорду түшүрүп көргүлө, балким силер да таанымал болуп кетесиңер. Билал, сен азыр ушундай кылып бизге бир аткарып бере аласың мурдам. Мен мындай сыналгын экран сыртынан көргөнмөн мындай. Азыр жашоодо да көргүм келип атат да. Мейли ырдап берсем, ырдап берейин, бирок ал узак. Кыскача эле мындай бир куплет таштап койбойсуң. 4 саат. Каалагандай болор да. Мен нойлорумда сенин атың чөгүп калды. Жана жүрөгүмдө. Азаматсың, сен бакырдын ырларын жакшы көрөт окшойсуң. Ошолорду укчум. Мен болсо кийинки Нурелден сурагым келип жатат. Сен тайгазаның эмне болду баягы? Тайгазаның салындыбы, жолдорун түзөлдүбү, эмне болду? Салынган жок. Жол деле түзөлгөн жок. Жол деле ошол видеого чейин кандай болсо ошол боюнча жатат, тайгазан деле видеого чейин кандай болсо ошол боюнча жатыптыр да. Ооба. Анан кийинчерээк түзөлүп калса кантип жыргайсың? Сүйүнөсүңбү? Ооба. Не деп рахмат айтасың? Рахмат деп айтам. Азаматсыңар балдар, дагы көптөгөн видеолорду тарта бергиле, да миллиондорду ала бергиле балдар, э? Биздин досторубузду дагы куттуктай кеткиле анда. Майрамдары менен. Анан бакырдап куттуктап салбайсыңбы? Майрамыңар менен деп. Майрамыңар менен, байрамыңар жакшы өтсүн. Оорубагыла. Мен деле кой, сен ойнуңар мындай болуп калбасын. Сен айта койгон, э? Майрамыңар менен көп жашагыла, оорубагыла. Мойнуңар меникинде кыйшайбасын деп, а? Ойноп жатпагыла.
жаман экен деп. Азаматсыңар балдар, силерге ак жол каалайбыз. Мындан дагы көптөгөн чыгармачылыгыңар арта берсин, кино тартканга чейин жеткиле деп тилек кылабыз. Азыр болсо бизде бир ролик бар. Аны көрөбүз дагы, кайрадан студиябызга кайтып келебиз. Жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор менен кол узун, дос жокто кол кыска. Аптагым кар эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жанымда достор бар кезде. Аптагым кар эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жанымда достор бар кезде. Атақтап қары бөтмөсө, қырқырда жылқыда кишенеп, қазанда тұрбаса күшқанет, ошолда толып кыргызбы. Балдар билбесе, кыздар беш көрсө, койсо бербесе, чоқон жазмаса. Kırkırda cılkıda kişenep, kazanda durmasa kışkanep, oşulda dolup kırgızmı. Baldarımın bize, neybirimini bize tezdirek. Baldarımın bize, neybirimini bize tezdirek. Баракелде! Тай деп биз бүтүрөбүз. Мен бул жака туруп алайын, баланы аябай жагып калды мага. Ошон жана туруп алайынчы. Жанжи, анда дагы бир жолу биздин досторду куттуктай кетпейли? Куттуктайбыз. Силердин дагы майраңар менен куттуктайбыз. Аябай сонун ойноп, шаңдуу мандай тартуулап бердиңер. Жана ошондой эле досторубуздун бардыгын тең бүгүнкү майрамдары менен куттуктайбыз. Ошондой эле баарын тең куттуктайбыз дагы. Жакшы өткөзгүлө. Балдар туган күнүңөр деп